Достор, менден көбү сурап калышат, эмне жүк аласың деп. Бизге эмне жүк берсе ала беребиз, бизде холодильник жок. Строй материал ала беребиз, продукт ала беребиз. Мына мен азыр Сауз Дакотадан үйдү көздөй кеткен там. Азыр мен буудай же арпа алам. Бул Сауз Дакота малдын анан буудай арпанын мекени экен. Ушундай базалар абдан көп экен. Азыр мен жаңы эле таразага түштүм. Могул жерден азыр эшикке коесуң дейт. Эшикке коем да гана могу базаларды сиздерге азыр көрсөтөм. Мына могу жерде эшик бар экен. Так, достор, мына могу эшикке кой дейт. Азыр мындайынан түз тартам дагы. Эшикти ачып туруп, дөңгөлөктү артка жылдырып туруп, анан тетияка такасам, анан ичине буудай салат болуш керек. Бул жакта моторлор иштейт экен, үнү угулбай калат окшойт. Достор, жанынан өтсөң моторчик катуу иштеп эчтеке үн угулбай калат экен. Ушулардын ичинин баары бирөөсүндө буудай, бирөөсүндө арпа, бирөөсүндө сулуу. Сауз Дакота штаты ушундай штат экен. Жолдорунан кетип барсаң жалаң малдар, чөптөр бая чабылып рулон болот экен. Мен азыр кетип баратканда да сиздерге көрсөткөнгө аракет кылам рулон чөптөрдү талаадан. Анан башка штаттарга ушуларды таратат экен. Мага азыр эмне жүктөйт билбейм. Жүктөп бүткөндөн кийин көрөбүз, достор. Достор, жүк алганы келгенде кээ бир жерде жазып коет. Ушул жака буруласыңар, ушул жака киресиңер, shipping офис ушул жакта деп коет. Баягы жүк жибере турганды shipping офис дейт. Жүктү сиздер апарганда receiving офис болот да. Мен бул жака келсем эчтеке стрелкасы жок. Анан издеп жүрүп, азыр ушул жерге келгем. Келсем булар айтышты, бул жагы эмес, биз только жүктөп беребиз. Жолдун ар жагына өтсөң офис бар, ошол жака барып, чекин кылып, таразасына түшүп, анан келип бул эшикке койсоң, докко койсоң, биз жүктөп беребиз. Андан кийин барып, кайра офистин жанындагы таразага кайра түшүп, салмагыңды билгенден кийин, анан офиске кирсең кагазыңды берет, андан кийин кете бересиң деди. Анан жана мен офиске кирип, сүйлөшүп, данныйлардын баарын берип, таразага турдум. Алар айтышты, баягы бош салмагыңды билип алдык, эми жанагы эшикке барып кой деди. Азыр эшикке барып койдум. Бүткөндөн кийин анан таразага түшүп, офиске барып кагазымды алып, анан Агаяны көздөй кетебиз. Азыр мен сиздерге көрсөттүм, ушундай базалар Сауз Дакотада абдан көп экен. Бирөөсүндө арпа, бирөөсүндө сулуу, бирөөсүндө дагы буудай болуп. Бул жакшы жери, бул жакта ным жок экен да. Ушундай темирлер дагы күндөн да ысыйт да. Ичи ысык болуп турат. Анан буудай, арпа, сулуулардын баары нымы жок, кургак турат экен. Анан өзлөрүнүн вентиляторлору бар экен, ар бир нерсенин же бир температураны сактап турабы, жанынан өтсөң эчтеке угулбайт экен, достор. Кичине күтө туралы. Булар жүктөп бүткөндөн кийин тет жерде кызыл свет күйүп турат. Жашыл свет күйгөндөн кийин анан тракты астыга жылдырып, ичин көрүп көрөм. Кээ бир жерге барганда узун бирдемени салып туруп, ичине эндей
Buğday, arpa жүктөп койчу кээ бирдечи. Булар болсо форклифт менен салып атат, значит, палеттин үстүндө чоң атайын жүктөлгөн бирдеменин ичине салынган нерселер окшойт. Азыр мен билбейм эмне жүктөп атышкандарын. Жүктөп бүткөндөн кийин көрөбүз, достор. Достор, жүктү алдык. Азыр көрөбүз ичинде эмне бар экен. Азыр үстүнө чыгып көрөбүз. Упаковкада экен. Мына мондай жүктөштү. Абдан оор болуш керек бул жүктөр. Булар уже ичинде упаковкаланыптыр. Азыр эшикти жабабыз, траптар менен бекитпей эле коебуз. Бул ордунан деле жылбайт. Анан барып таразага түшөбүз, достор. Почти эшикке чейин бир жарым метрден көбүрөөк салыптыр. Оба. Достор, булардын таразалары общий санабайт экен. Кээ бир таразаларга турсаң, астыңкы, ортоңку, арткы дөңгөлөктүн салмагын көрсө болот. Булардын таразасы болсо ар бир аксылды өзүнчө коюш керек экен. Астыңкы дөңгөлөктө таразага коюп жазып алыш керек. Асты менен ортону коюп жазып алыш керек. Анан үчөөнү коюп жазып алыш керек. Анан плюсовой этип, минусовой этип чыгарыш керек. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем таразага барганда. Достор, будай, арпа, сарпа ташыган именно трейлер ушундай болот. Үстү ачык болот алардыкычы. Үстү атайын тент менен жабылат. Суу кирбегендей болуп. Азыр бул келди, ичинде будай бар окшойт. Үстүнөн аппаратура ошондон ичине сооруп алып атат дагы, офистин ичине киргизип атат. Анан ошол состояниясын билип атышат да. Мына үстүн көрүп атасыңар. Узун бирдеме трейлердин ичине кирди. Ошо будайдан анча-мынчаны алып туруп, анан труба аркылуу офистин ичине киргизет экен. Анан ошол ичиндеги товардын состояниясын билишет экен. Нымбы, ным эмеспи, суу болдубу, суу болгон жокпу деп. Ушундай болот экен. Тетиги артында, тетине келтат. Тиякта дагы бир трейлер трак келтат. Ошо будай, арпа, сулуу ташыган. Булар жалпак, үстүндө тенти болот экен. Азыр бул жылып атат. Мен дагы азыр аркасынан таразаны көздөй барам, достор. Мына офис бул жерде экен. Анан келип бул жерге токтойм дагы. Офиске кирип кагазымды алам да кете берем. Достор, азыр астымда трак таразага турду, общий весин билди. Мен болсо мына трактын сүрөтүн тартып койдум. Азыр астыңкы дөңгөлөктү коем, салмакты жазам, ортоңку өкөнү коюп салмак жазам, акыркысын коюп салмакты жазам. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем, достор. Мына тиякта тараза турат, 00 LB деп турат. Азыр мен биринчи астыңкы дөңгөлөктү коем таразага. Мына астыңкы дөңгөлөктү койгондо азыр меники деген 12100 болду. Азыр мен өкөнү коем. Мына ортоңку дөңгөлөк менен астыңкы дөңгөлөктү койгондо канча болот экен көрөбүз азыр. Таразаны карайбыз. 46580 экен. Бул өкө бириккенде 480 дейт. 480 болду. Эки дөңгөлөк бириккенде. Эми общий коебуз. Мына моякта тараза турат. Азыр общий вести көрөбүз.
Mына жерге келип токтойбуз. Тормозду басабыз. Общий весибиз 3 дөңгөлөктүкү. 1, 2, 3 дөңгөлөктүкү 78.000 840 экен. 840 экен. Мына офиске кел деп жазып атат. 78.840. Азыр мен деген эң акыркы дөңгөлөктүн салмагын билип алышым керек, достор. Анын үчүн мен акыркы дөңгөлөктү таразага калтырып, анан чурукка апарып, таразаны карап келишим керек. Акыркы дөңгөлөгүмдүн салмагы 34.000ден ашпаш керек, достор. Азыр 34.000ден ашпаш керек. Акыркы дөңгөлөк мына таразада турат. 32.340 экен. О, сонун. 32.340. Азыр ошону жазып коебуз, офиске барабыз, анан мен сиздерге түшүндүрүп берем. Достор, мен офиске келдим. Азыр офиске кирердин астында салмагымды жакшылап санап алайын азыр. Мына сиздерге көрсөттүм. Биринчи астыңкы дөңгөлөктү койдум, 12.100 болду. Андан кийин астыңкы менен ортоңку дөңгөлөктү койгондо 46.480 болду. Анан общий вести койгондо 78.840 болду. А биздики болсо 80.000ден ылдый алышыбыз керек. 80.000ден өйдө болгондо болбой калат. Общий весибиз жакшы экен. Анан арткы дөңгөлөктү атайын отдельно түшүп койдум. 32.340 экен. Ошондо мен азыр билип калдым. Астыңкы дөңгөлөк 12.100, эң арткы дөңгөлөк 32.340 экен. Ама ортоңку дөңгөлөктүн салмагын билиш үчүн мен могу общий түшпөдүмбү? Астыңкы менен ортоңкуну. Ошондон астыңкы дөңгөлөктү алып салам. Ошондо мындан 12.100дү алып салабыз. 12.100 алып салганда мыяктан 0 калат. Мыякта болсо 8ден 0 алганда 8, 4төн 1 алганда 3, 6дан 2 алганда 4, 4төн 1 алганда 3. Мына 34.380 болуп калды. 34.380. Достор, ортоңку дөңгөлөк менен арткы дөңгөлөк 34ден ашпаш керек, 34.000ден. Арткы дөңгөлөгүмдүн салмагы жакшы экен, 32.340, ортоңку дөңгөлөгүм 34.380 болуп кетти. Ошондо 380 ашып кетти. Ошондо могул ортоңку дөңгөлөгүмдүн салмагы оор болуп калды. Мен эми дөңгөлөктөрдү, арткы дөңгөлөктөрдү мен деген кичине астыга жылдырышым керек. Астыга жылдырганда ортоңку дөңгөлөктүн салмагы артты көздөй кетет. Бул ортоңку дөңгөлөк жеңилдейт. Ошондо мен где-то бир 3 тешик жылдырып койсом, бул меники где-то бир 250дөн да. Ошондо арт жагы 32.000 эмес, бир 33кө жакындайт. Бул 34.380 болсо ылдыйлайт. 33.000 бирден болуп калат. Ошон үчүн мен могу арткы дөңгөлөктү пиндер кармап турат деп айтпадым беле өткөндө. Ошо пинди 1, 2, 3 тешикке жылдырып коем. Мен уже весим нормальный болот ошондо. Азыр мен кирип, достор, офиске кирип кагазымды алып чыгайын. Сиздер менен чогуу кирип чыксак болот. Телефонду алып алыш керек, жана пикап номер керек болуп калышы мүмкүн. Азыр офиске киребиз, достор. Мен майдалап түшүндүрүп берип атпаймынбы сиздерге, жакшынакай түшүнүктүү болсун деп. Көбүрөөк сүйлөп койсом кечирип коюңуздар. Мына бул жакта мына кукурузалар, машинадан түшкөн семечкалар, кукурузалар, буудайлар бүт аралаш жатат жердин баары. Азыр Can I get paper? My total weight is good. I have to sign? Yep. Sign all 4 of those copies on that line, and then there's 4 of these. You'll have to sign those too. 1, 2, 3, 4.
Yep. More sign? 1, 2, 3. More sign. 약간 어였다 맞아. Thank you. That's it? Yep. Okay, thanks so much. Yep. Have a good day. You too. Достор, мына Кудай буйруса ичине кирдик. Bill of loading'терди алдык, seal'ды алдык. Азыр эшикке тагабыз. Кеттик, достор. Мына ушундай трейлер буудай ташыган. Достор, мына жүк алгандан кийин мондай seal берет. Seal'ды тагып коюшубуз керек. Бул жүк жеткен жерге барып чечилет. Seal тагылды, номери бар. Азыр дөңгөлөктү мен деген мына 12-нчи тешикке койгом. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-нчи тешикте турат. Мен азыр киргизип койдум. Мен мону азыр пинди 1 2 3 могу жерден чыгарып коем. Ошондо аркасы оорлойт, ортоңку дөңгөлөк көтөрүлөт, достор. Андан кийин жолго чыгабыз.